Мен Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча бул баягы кечиккен махабат деген түшүнүктөр бар го. Бул кечиккен өкүнүч деп айтам. Өтө кечиккен өкүнүч. Кээ бир жерлерин туура айтып атат, бирок туура айткан жерлерин ошол 6 жыл, 1 жыл премьер-министр, 1,5 жыл премьер-министр, 6 жыл президент, демек 7,5 жыл. Жалпы жолунан 7,5 жыл бийликте олтурганда ошол нерселердин баарын жасап коюш керек эле. Айтылбады беле? Айтылды эле. Мына башкаларын айтпайын, Мадумаровдун айткан ар бир сөзүн кайталады негизинен. Саясий куугунтук боюнча дагы. Мына азыр менин командамды соту жок, оту жок камап койду деп атпайбы? Ал нерсе болуп келген. Мына азыр көптөгөн суроолорго жооп берилбей атат деп атпайбы? Ал кезде дагы жооп берилген эмес. Мен дагы кезинде өзүм колум менен жазып, баягы 10-жылкы шайлоодо, 11-жылкы шайлоодо, кечээки 15-жылкы шайлоодо ар бир мыйзам бузууларын дискке көчүрүп туруп, диски менен кошо бергенбиз. Мына Сапар Исаковдун жеке өзүнүн колуна берген, ичинде диск бар. Кыргызстанда аябай мыйзам бузуулар боюнча фактылар менен. Бирок эч деген сөз жооп берген жок да. Туура деп да айткан жок, туура эмес деп да айткан жок. Келиңизчи сүйлөшөлү деп да айткан жок. А бүгүн эми ушундай абалга кеп келди да. Биздикилердин баары түштөн кийин кирет да акылы. Кечээ премьерлер деле айтышып атпайбы? Мен ошол жерде айттым. Ушу концепциясы боюнча 91-жылдан бери не деген алтын концепциялар кабыл алынды. Ошонун баарын ишке ашыргандар отурабызбы ушул жерде? Эгер ошо концепциялар керемет болгон болсо, бүгүнкүсүн мактап атышат да. Ошолор дагы керемет деп макташкан. Тим эле академик Аскар Акаевичтин гана колунан келет мындай концепция жазуу дегенге чейин. А эгер ошо керемет болгон болсо, ишке ашыргандар биз элек ошол жерде отурган. Эмне үчүн Кыргызстан бүгүн СНГда эң арттагы өлкө? Качан жалганды токтотобуз? Доомат каттуу коюлду. Атамбаев тарабынан өтө каттуу коюлду доомат. Бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай каттуу, кандай десем бир, маданияттуураак түрдө айтканда бетке чүркөө болот да, бул аябагандай каттуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына каттуу доо кетти. Экинчиден ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң каттуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз, сүйрөп келдим деп түшүнөт кыргыз. Трагедия кайгыбыздын ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Баягы күрөшүп, жалында күйүп, музда тоңуп, ач калып, ток калып, кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде кулап, кээде туруп бышкан азаматтар келбестен сүйрөп келгендердин кесепетинен Кыргызстан сүйрөлүп келатат. Мына 91-жылы Акаевди сүйрөп келишти. А киши айтты, мен парашюттан түшүп калдым. Мен даяр эмес элем, түшүмдө да кирген эмес деди. Андан кийин Корманбек Салиевич айтты. Мен тамак ичип отурганмын, мен тамак ичип отурсам эле жүрүңүз деп эле алып келип отургузуп коюшту. Отунбаев айтты, жалаң эркектер бар экен, жалгыз аял сиз экенсиз, сиз колдоп бериңиз, сизди алдынан түртөлү деп мени түртө салышты. Кийин Атамбаев айтты, каражат керек болуп атат, каражат жалгыз сизде бар, каражаттуу гана киши жеңет, болбосо башкаларга алдырып беребиз деп мага токтошту. Азыркысы айтты эле, мен президент эмес, өкмөт башчы болуш түшүмө да кирген эмес деди. Анын сөзү. А мен болоюн деп кичинесинен даярданган, кээде жаңылышкандыр, кээде мүдүрүлгөндүр, кээде кулагандыр, кээде ыйлагандыр. Ошондой болуп такшалган ер азаматтарды эмне үчүн койбой атабыз? Эмне үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз? Сүйрөп келип атабыз да себеби. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес. Притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Анын сөзү бул дагы. Мен түшүнбөйм дейт, эмнеге сүйрөп жүрдүм экен ушунчалык кылып. Бир агасын элчи кылдым дейт. Бир агасын бир эмес эки жолу, бир инисин бир эмес эки жолу төрага кылдым дейт. А мунун эч кандай кадыр баркы жок экен дейт. Кадыр баркы жок, бирок 20 жыл сүйрөп келдим дебеди. Демек ошол сүйрөп келгендин кесепети каргышы кимге тиет? Элдин убалы кимге? А мен болом деген азаматтарды эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Сүйрөлүп жүргөндөр. Бул кайгы, улуттун кайгысы.